Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Эл катары ушул эл алган үйдөн биз тил алып казак болмок экен. Мисалы, бөлөктө дарыгерлер алып тастаганына 30 жыл болду. Ошо бир кыйын болду ғой. Дагы бир айтып кетелин, буга чейин да кайрылып келгем, андан кийин да кайрылып келгем. Эшек суудан өткөндөн болду кылат экен да. У вас здесь не минута славы, а минута нравы. Вы нравитесь публике то, что проводя вот этот проект. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргыз элине таш чайнар аттуу кайманаты менен белгилүү болгон Нурлан Алишеров агабыздын ден соолугун сурап коелу деп келдик. Биз Бишкек шаарындабыз. Ооба достор, Нурлан агабызды билесиздер, Кыргыздын баягы атын көп жерге таанып жүргөн инсан, ошондуктан биз анын адресин сураштырып жүрүп таптык. Азыр үйүнө кирип, жеринен агабыздын ден соолугун сурап кабар алабыз. Кеттик анда. Андыктан биз менен болуңуздар. Кайсы кырабыз? Зада. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Айтасыз. Келдик. Айтпарым алейкум. Биз менин атым Шергазы. Бул жактын аты Айжигит. Биз 7-чи каналдан келдик. Анан ушул акыркы сиздин ден соолугуңузду сурап коелу деп бүгүн айт. Ошол тууралуу кенен маек куралы деп келдик. Абалыңыз кандай? Вот. Жакшы, Кудайга шүгүр. Акындап Кудай деп. Айтыңыздарым алейкум да бир жолу. Жалпы эле өзүнүн жалпы мусулмандардын майрамы. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр кенен маектешебиз, маек курабыз. Биз менен болуңуздар. Патологтук ана энде гринологтук. Күндө ушунча ичип атасыз. Ооба. Эртең менен түштө кечинде. 10 таблетка дарыны бир күндө 3 жолдан ичет экен. Анан кээде баягы анча-мынчалары бир күндө 2 мал ичкен дарлар бар. Алар кошкон болсок, 10дон дагы ашып кетет дейт. Ачуулары да бар арасында. Башта биринчи азыр билинбей деле калды. Көрүп деле калдык. Эми ушул атайын келдик сиз менен барлашалы деп. Анан баарыбыз билгендей эле азыр ушул ден соолугуңузга байланыштуу бир аз ооруканага жатып чыктыңыз, өзүңүз көрсөтүп бердиңиз азыр дарыларды. Деги эле ден соолугуңуз кандай? Биринчи суроом ушул болсунчу. Ден соолук бизде Кыргызда жаманбы жакшы кандай болуп атса да жаман деп эч качан айтпайт. Себеби каныбыз туура экен. Жакшы, Кудайга шүгүр. Албетте бүгүнкү күнгө чейин ошо ооруканага жатып канча башка акыбалда болчумун. Бүгүнкү күндө, азыркы күндө кичине Кудайга шүгүр. Эми Кудай буйрса мынакей орозо да бүтүп калды. Ошо орозо бүткөнчө бир аз дем алыңыз деген. Анан ошо оздоровительный центрге, ошо санаторияларга барып, нервтерди ойготуп, ошо иглотерапия, массаж алыш керек дейт. Анан 3 ай строго под контроль. Врачтардын, дарыгерлердин көзөмөлүндө, анан ошо 3 ай толук бою ошо дарыга отургузуп коюшту. Айла жок, ден соолук керек экен, ичиш керек болуп атат. Башы эми баягы күнүнө 3 малдан ичкениңизде 10дон таблетка ичип атасыз да ар бир. Ошо ар бир ичкен сайын 10 таблетка. Эми булар менен сиз мурдатан эле күрөшүп келе жатат белеңиз? Айрымдар айтат, бул ошол баягы оор трюктар жасап жүрүп, ошонун залагасы тийип калды деген сөздөр жүрөт да. Да, албетте. Интернет ошо тармагында дагы сиз айткандай ошо оор көтөргөндөрдүн, оор сүйрөгөндөрдүн кесепеттеп жок, ага чейин эле деп мисалы бөлөктө дарыгерлер алып тастаганына 30 жыл болду. Бир бөлөктүн жок да. Кант диабети менен болсо ошо 1 жыл болду пайда болгонуна. Бирок мынчалык маани берген эмес элем.
Ошо эң акыркысы ошо 15 марттан баштап ошо каты ошо бир кол бир бут кыймылдабай ушул акыбалга келип отурат да. Бүгүнкү күндө эми азыр жакшы. Кудай буйрса, бу да бир Кудайдын сыноосу деген үмүттөбүз. Кудайдын ооруунда Алла Тааланын өзү берет, шифаны өзү берет демекчи. Албетте Алладан тиленип отурабыз. Анан сиз буга чейин айтпадыңызбы, ошол ооруганда эч кимге керегиң жок болуп калат экен депчи? Жок, аны бизден Амир деген жигитибиз келип ошо суроо бергенде, буга чейин керегиң жок болуп калат. Эми чындап айтканда, анын негизги мааниси ошо жигитибиздин берилген суроосуна эле да, мисалы мынакей өкмөт тарабынан келип эч ким жардам жиберген жок деп. Өкмөт тарабынан кылганда эми биз томат кылгандай болуп калабыз да. Жардам бергиле деген. Эл таразы элсинчи. Эл таразылап өзү баалап алат да. Анан кокуйм мен муну кылдым, аны кылдым деп Кудайга ширк келтирген болуп калат да. Эми сизге азыр кандай тараптан жардам керек болуп жатат, ушуну айтсаңыз? Эмнеде муктаж болуп атасыз? Эми чындап айтканда эң чоң негизги муктаждык бул ошол буга чейин ушул учурдан баса белгилеп айтып кетким келет. 2010 жылы баягы каза болгон жигиттерге жана ошолордун ошо 6-апрелде жаракат алгандарга негизи өкмөт тарабынан үй берилген. Южный магистраль Бахадан Талас областынын координатору катары мага да ошол жерден үй бөлүнгөндө мен ошол үйдөн баш тарткан элем. Себеби эмнеге? Асаналиев Тилек деген 87-чи бала ичагарын чууруп, ок тийип, ичагарын чууруп операция болуп баспай жатып калган. Ушул бала алсын, мен эл катары кийинки туңгучта салынып атат, ошол жактан эл катары аларбыз деп ошодон баш тарткан элем. Мен басып жүрөм, Кудайдын каргышына калгым келбейт. Ушул бала баспай жатат, ушул бала алсын деп. Жалпы комиссиянын Бишкектеги борбордук комиссиянын жетекчилерине чейин дагы ошонтип айткан элем. Кийин туңгучта дагы кийинки экинчи үй салынып ошол жактан берилген учурда мен Украинага ошо жана Украина менин таланттарым долбооруна барып катышууга тужар болуп калдым. Келгенден кийин колдон буттан качкандардын баары үйлүү жайлуу болуп калышты да. Анан чындап айтканда кейиштүү эле болот экен. Ошо эл катары ошондо эл катары ошо эл алган үйдөн биз тил алып калсак болмок экен деп азыр неме кылам да. Дагы деле айтып кетелим, буга чейин да кайрылып келгем, андан кийин да кайрылып келгем. Кайрылуунун баары каалаган жеринде кагаздар кала берди окшойт. Мындай айтканда, эшек суудан өткөндөн болду болуп калат экен да. Жоону чапты, ким чапты аты калды, Манаска болот экен. Бир эмес эки революция өттү. Ушул эле бийликтеги адамдар ошо элдин аркасы менен келген. Бизге окшогон карапайым элдин аркасы менен келген. Бүгүнкү күндө дәл ушундай болуп атат да, тескерисинче. Учурда эч кандай жылыш жок азыр, Эч кандай жылыш жок. Ошол боюнча эле. Анан баягы мен билишимче ошол сиздин акыркы катышкан эл аралык конкурс болду окшойт, баягы Казакстандагы. Ошондой из аткарып жаткан түрктөргө ошол калыс тартоого да бир аз чоочулашты эле да. Жакшы, ал жерге ошо Азия таланттарына барып катышканда дагы ошо Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан 4 өлкө арасындагы таланттуулар, конкурсанттар беттеш өткөздү. Эми мындай айтканда башка элде, бөтөн жерде Кудайым берген бир касиет, күч, таланттарды башка өлкөлөрдө биздин өнөрлөрүбүздү пайдаланат экен деп мен ушундай чечимге келдим да. Анткени
Bizди чакырат экен, биз мактаныш үчүн барат экенбиз, биз барып катышып келдик деп. А бул барып катышкан нерсебиз биз өзүбүз үчүн мактаныч сыяктуу болуп айтат экенбиз да. Эмне үчүн ошондой мыкты долбоорлорду биздин Кыргызстанда өткөзбөйбүз? Биздин ошолордун мыктыларын бизге чакырсак, ошондо Кыргызстандын аты чыгат деп айта алам да. Мен ушундай чечимге келдим да. Ошол эле мен Москвага барганда, Минутаславга барганда, ошол жерден айткан элем да. У вас здесь не Минутаслава, а Минута нравы. Вы нравитесь публике то, что проводя вот этот проект. Ошол долбоорду өткүзүп силер элге жагынып атасыңар. Анткени башка өлкөлөрдөгү мыкты деген өнөрлүү таланттууларды булар өздөрү аркылуу пиар кылып өздөрүн мактаныч кылып көрсөтүп атат. Бизде мына ушундайлар бар деп, а негизгиси ал башка өлкөлөрдөн келген катышуучуларды айтам да. Эмне үчүн бизде жана Садык агабыз туура айтат. Садык Шер агабыз. Маданият өнүк боюнча мамлекет өнүкпөйт деп. Маданиятка каражат бөлмөйүнчө, маданиятты карамайынча деп. Анткени ошо маданият тармагына бизде мыкты ошондой долбоорлорду бизде өткөзсө, ошол каражаттар бизде бар болсо, ошолордун мыктыларын бизге алып келсек, ошондо каалагандай айтып, каалагандай кылса болот экен да. Анан биз мына өзүңүздөр көп болдуңуздар, барып катыштык. Ошол жерден эле Калыстар тобу, ошол эле Ситора, ошол эле Нигматуллин казактардын Калыстар тобу, тажиктер келип, анагы Амир Азаматович машина сүйрөдү. Анан өздөрү сүйрөп көрүштү. Мен ошол балам сүйрөгөндөн кийин, ошол балам сүйрөгөн машинаны эле өздөрү сүйрөп көрүштү. Ошол эле токчайларыбыз ошол эле чайнектерди денесине туташтырып, кайнатканда келип алып, мынтип чымчып адам өспү деп текшерип келип көрүштү. Анан ошол жерден кыжырыбыз кайнады, анан ошол жерден Гүлнөр Сатылган эжекебиз биздин таанамызды талашкан айгылыптыр менен биз өзүбүздүн таанамызды ошону айтты да. Ырды любой адам ырдай алат. Бийди любой адам бийлей алат. А мынагы бизде 7 жаштагы баланын кылып аткан өнөрү менен Токчайнардын өнөрүн кылам деген адамды деле биз эле кыла албайт ал нерсени. Өзгөчө таланттар деп айтса болот. А бизде баягы кыргызда жакшы сөздөр бар го. Жакшы сөз айтылат. Колдо бар алтын баркы жок деп. Өзүбүздө барктабайт экенбиз да. А өзүбүздө барктабагандан кийин сыртта анан 5 бетер барктабайт экен. Кыскасы пайдаланат экен да. Ошол сиз айткандан кийин ошол социалдык тармактарда аябай талкуу болуп кетти да. Эмне үчүн ошол Ситора Гүлнөр Сатылганованын ошол баскычын басып койду, эмне үчүн анын атынан басып койду деп. Ооба, сиздин оюңузду алчы. Анткени Ситора андай өнөрлөрдү көрүп көнгөн эмес. Эми бир ар бир жерде өзүнүн саясаты болот экен да, мындай айтканда. Ал жакта деле ушул оюн зоокду саясатка аралаштырышы берди да. Чындап айтканда Гүлнөр эжекебиздин жаңгыс колунан эмне келет? Ал жерден ошол эле Ситора, ошол эле Тажикстандын Калыстар тобу, алар сакал муртун сылап отурса болду деген. Экеле Ситора менен ошо Нигматуллин казактардын Калыстар тобу эле чечип коет. Гүлнөр эжекебиз жаңгыс эч нерсе кыла алган жок. А сиздердин ошондой конкурстарга чыгып келатканда сиздин ошол барып келген каражат жагыңыз кандай болуп атат? Кайсы жактан? Ар кайсы жер ар кандай болот. Бул Азия таланттарына барганда алгач башында кастингке, анан кийинкисине 2 чакыруусуна өзүбүздүн каражатыбыз менен бардык. Анан кийинкисинде кийинки барып келаткан жол кирелерибизди өздөрү булар чыгарып берип атты. Калган чатакананы ошолор көтөрүп беришти. Калган тамак аш ар кимибиздин өзүбүздүн моюнубузда. Негизи эле жалпы конкурстарга баргандачы? Бир гана Казакстан эмес, мисалы башка конкурстарга барганда. Жалпы конкурстарга барганда деле ошол ар ким өзүнүн чөнтөгү менен. Мындай ар кандай болуп калат. Мисалы ошол эле Москвага Минутаслава долбооруна барганда мен мисалы өзүм каражаты менен баргам. Башка эле биздин Кыргызстандан да барып катышуучулар болду, эми атын атап ойлой коеюн. Аларда болсо ошо Минутаслава Москвадагы останкина өздөрү каржылап берген. Беден ким полуфиналга чейин барат, ким финалга чейин барат, уже ошондо эле белгилүү болуп калат экен да. Уже алдын ала билинет. Алдын ала билинет. Анткени ар ким өзүнүн каражаты менен барган, ал уже хочешь, не хочешь. Калайсың кел, калабасаң жөн эле кой деген экен.
Бирок чакырууну берип коет. Өзүң намазың үчүн болсо да барасың. Алар каржылаган адамдар уже түшүнүктүү да. Алар анткени дагы нар көздөй өздөрүнүн эфирин алып кетиш керек. Рахмат, бир жакшы маек курдук. Сизге рахмат, бекем ден соолук каалайбыз. Анан эми учурдан пайдаланып мен айтып коюшум керек. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул экран артында көрүп жаткан көрүүчүлөр кимде ким ушул Таш-Чайнар агабызга жардам беребиз деген болсоңуздар, биз ушул жерге эл сом номери жазып койдук. Ушул номерге акчалай жардам көрсөтсөңүздөр болот. Андыктан келиңиздер, баарыбыз биргеликте ушул кыргыз элибиздин сыймыгы болгон агабыздын ден соолугуна бир аз кайрымдуу болуп, колдоп жардам берели. Анан сизге бекем ден соолук каалайбыз. Албетте өзүңүз билесиз, кыргыз эли биз кыйынчылыкта бири-бирибизди таштаган эл эмеспиз. Биз тескерисинче колдогон элдерденбиз. Буюрса баары жакшы болот. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бир болуңуздар. Сиздер менен Шергази Турдукулов, көрүшкөнчө.